Так, бүгін бізде мына жашыңыз қаншада? 30 жаштағы пациент келіп отырады. Азыр бұл бала мага айтты, менің башым ауырайды, анан мен ичиме жел толот, анан мен оозума жагымсыз жыт чыгат деп атат да. Урматтуу мекендештер, силер ушуну түшүнүшүңөр керек. Мени кандай врачсыз деп сурашат да. Мен деген общий врачмын. Мага диагноз кызыктырбайт. Мага жалып кызыктырат, даттануу кызыктырат. Мына бул жак мага даттанып атат да. Менин башым ооруп атат, менин ичиме жел толуп атат, анан менин оозума жагымсыз жыт чыгат деп атат. Демек, мен сразу жалыптан эле представление өзүмө мындай элестетем да, баш ооруп атат. Значит, баш мээге кетип аткан кан тамырлар, баш мээге кетип аткан кан тамырлардын ичи таза эмес. Эгерде адамга таза кан барса, анын башы оорумак эмес да. Анан менин де ичиме жел толуп атат. Мынакей, ички чеги бар кендиктин тегерегинде, анан кийин жоон чеги бар. Анан кийин мына жоон чеги турат. Демек, ушул ички чеги менен жоон чегинин кызматын, булар өздөрүнүн кызматын жакшы аткара албай атат экен. Ички жоон чеги, ички чеги. Буларга ушундай кан тамыр барат. Көрдүңөрбү? Кан тамыры барып, муну тамактандырат жоон чегини, жоон чеги тамактанып анан өзүнүн кызматын аткарат. Митип заңды сыртка чыгарып берет. Бирок ошо жоон чегиге чейин ички чегиге ашказандан келет тамак. Мынакей, ашказандан келет тамак. Көрдүңөрбү? Ашказанга тамак келип туруп, анан мындай ички чеги өтөт, мынакей, могу жерде өтүп турат. Демек, ашказандан кийин ички чеgiге тамак өтөт экен. Ушул ашказан да тамактанат, ички чеги да тамактанат, жоон чеги да тамактанат. Биздин тамактанбады деген клеткабыз, органыбыз бардыгы тамактанат. Тамактанбайт деген жер жок. Эмне үчүн биз живойбуз, эмне үчүн биз тирүүбүз? Потому что биздин ар бир органыбызда, ар бир клетка тамактанат экен. Демек, биз ошол тамактанып аткан органдын клеткасына кир канды өзүбүз алып барып атат экенбиз. Кандайча? Мына мен айтам, бир тамчы суу ичесиңби, бир бүдүр оозуңа тамак саласыңбы, ошону качественный, сапаттуу, адал болсо, мына ошол сага жакшы жетип барат деп түшүндүрөт элем да. Демек, азыр биздин пациенттин башы ооруганын себеби мындай канды караңыздар. Бул деген мына, мен ким дайым көрүп жүргөн болсо, билет, бул деген мына кандын ичиндеги кандын элементтери. Мына караңыздар, мыногу ичегиде жашап аткан ичегиде жашап аткан мите курттардын жумурткасы мына чоңураак болот. Фокусту берсең. Мынакей, чоңураак болот булар. Майда мына чымынга окшоп чуркап жүргөндөр, булар микробтор болот. Бул болсо эритроцит. Бул болсо лейкоцит. Демек, биздин каныбыз, бул пациенттин каны коюу деп айтмакмын да, себеби деген мунулар бири-бирине жабышып калган. Лейкоцит болсо кыймылдап айтат. Нормада бул кыймылдап, чымынга окшоп чуркап жүргөн микробтордун баарын тутуп жеш керек эле. Муну мен дайым айтам, пылесос деп коем, или военный деп коем. Кирген душмандардын баарын жеп жок кылыш керек эле. Бул кыймылдабай жатат. Муну болсо мен кафе деп коем кыргыздарга. Себеби деген мунун ичинде баардык тамактар бар. Ошол тамактарды, ушулар ушундай отдельный жалгыз жүрсө гана бизге жетет. Мынтип жабышып калганда бизге керектүү кычкылтек, гемоглобин, белок, углевод, жир, микроэлементтер, гормондор баары бизге жакшы жетпей калат. Ошон үчүн дагы баш ооруйт. Ошон үчүн дагы ичеги өзүнүн кызматын жакшы аткара албайт. Ичеги деген ошол тамактанат деп айтпадымбы? Ичеги жакшы тамактанбаса, ичеге жакшы кан барбаса, ички чеге жакшы кан барбаса, жоон чеге жакшы кан барбаса, ашказан жакшы эмес кир кан алып атса, значит булар өздөрүнүн кызматын аткара албайт дагы. Анан адамда жалып чыга берет. Биз болсо ошо диагнозду коюп эле, гастрит, значит мына дарыны ичесиң деп официальный медицина ушинте беребиз. Биз айтабыз, натуралдык ыкма менен дарыган врачтар айтат, жок, биз бул бир дарылабайбыз. Биз бүт денеңиздеги 5 литр канды тазалайбыз дейбиз. Андан тышкары өзүнү жакшы билесиздер, мен лимфа менен иштеген врачмын. Демек, адамдагы кызыл кан тамырлар менен тамак барган болсо, кайра керексиз нерсе без тамырлар менен кайтып келет. Мына ошо без тамырлардын ичи, мына азыр мен көрсөткөн кир кан деп айтып койсок болот да, ичинде микробдор чуркап жүрөт, жумурткасы жүрөт,